Biz өткөн көрсөтүүдө Ухуд согушунун башталганы жөнүндө сөз кылганбыз. Алгачкы жортуул жана Ухуд согушу башталды дегенбиз. Ал жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүн мына ушул согуштун, Ухуд согушунун негизгиси, бере турган мааниси жөнүндө сөз кылабыз. Алда болсо, бул согуштагы капырлардын жеңиши мусулмандардын жеңилиши. Бул согуш капырлардын жеңиши менен бүттү. Эмнеге азыркы көрсөтүүдөн көрөбүз. Musulmandardын чакан жеңишке жетишип, ошол кездеги согуш тартиби ушундай окшойт. Жеңиш болор менен олжону бөлүштүрө баштайт. Жана ошо мусулмандардын жеңиш талаасындагы олжону бөлүштүрүп атканын чыныгы жеңиш деп ойлоп калган ушул жердеги жаачылар ылдыйды көздөй чуркап кетишет. Алардын башкаруучусу Абдуллах ибн Жубайр, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам силерге буйрубады беле, жайыңардан жылбагыла дебет беле дегенге карабай чуркап кетишти. Халид ибн Валид көзү жеткен дасыккан аскер башчы чокунун бош калганын көрдү. Жана учурду текке кетирбей, бул дөңтөнү айланып өтүү менен согуш талаасына кирип барды. Салгылашуу башталгандан тартып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулмандардын алдында абалды күзөтүп турган. Халид ибн Валидтин күтүүсүз чабуулунан абал өзгөрүп, мусулмандар кача баштайт. Ошондо качып аткан мусулмандарды токтотуу максатында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын кулдары качпагыла деп кыйкырат. Жана ага көңүл бурган капырлар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды таанып калышат дагы, ал тарапка чабуул кое башташат. Ушул кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдында болгону 9 эле сахабасы турган болот. Ага келип аткан чабуулду көрүп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул капырларды токтоткондорго бейиш дейт. Bir сахабасы урлат да алдына чыгып канчалаган капырлар менен тогушуп алардын мизин кайтарат. Экинчи чабуул башталат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам муну кайтарган мени менен бейиште кошуна дейт. Ага кийинки сахаба чыгат. Ал да алардын мизин кайтарат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ким басып жүргөн тирүү шейтти көргүс келсе, Тальха ибн Убайдуллахты карасын, деди. Кийинчерээк Абу Бакр Ухуд согушу Тальханыкы болду деп эскерген. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында калган Тальха ибн Убайдуллах менен Саад ибн Абу Ваккастардын эрдигин сүрөттөө үчүн сөз жетпейт. Алар кылыч боздук, найдакердигине кошумча мерген таамай аткан жаакер эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам колуна кирген жебелерди алып аларга берет эле, алар душман бир аз алыстап калганда жаа менен да алардын мизин кайтарып жатышты. Ошол кагылышууда Тальха ибн Убайдуллах 35 жеринен жаратылды. Эки манжасынан айрылды. Ошол карабай кансырап турган акыбалда душмандын жаасынан, жебесинен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды калканы менен дагы калкалап турду. Бул окуялар кандай кырдаал болбосун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанынан чыкпаган сахабалары Абу Бакр, Умар, Али пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үнүн угуп, ага жетип барганга чейин болуп кетти. Алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жардамга чакырганын угаар замат ал тарапка чуркашты. Сахабалар жетип келип, алган жаратынан кансырап жаткан Аммар ибн Язидти пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына алып келип, анын башын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын санына коюшат. Аммар ибн Язид пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын колунда жан берет. Ошентип 7 ансар шейит болот. Курчоодо калган мусулмандарга Абу Дуджана, Мусаб ибн Умайр, Сахл ибн Ханиф, Малик ибн Синан, Умара, Катада ибн Ан-Нуман жана Хатиб ибн Абу Балталар жетип барып, курчоо анчейин кеңейе түштү.
Abu Dujanna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de celkesi menен de korup жатты. Hatib ibn Abu Balta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tişin düşürgön kafir Utba ibn Abu Waqqas'ты kuvup yürüp kılıç menен çağıp öldürdü. Sahil ibn Hanif Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de korup jatıp can berdi jana şehit boldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jasın Katada ibn An-Numan'a verdi. Katada ibn An-Numan anı menен atıp жатқан кезде qaysidir bir kafir көрсөтпөй kelip артынан бурулуп анын көзүн чыгара чапты колунда чокмор менен. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem al көздү алып туруп, шилекелеп кайра ордуна коюп койду эле, кийин айтыштарына караганда Катаданын көзү мурдагыдан да жакшы көрө баштады. Бул да Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem кереметтеринин бири. Ал эми Абдурахман ибн Ауфту капыр тиштерин күйүп таштады. Жалпысынан Абдурахман ибн Ауф мына ошол саллашта 20-дан ашык жараат алды. Жана төкөрлөнүп басып калганы дагы ошол Ухуд согушунан эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын маңдайы жарылып, бетинен кан акты. Анын бетине кирип кеткен сооттун 2 шакегин оорутпай чыгарам деп Абу Убайда 2 тишин сындырды. Ал эми Малик ибн Синан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бетинен аккан канды оозу менен тазалап аны түкүр деп буйруганына карабай, оозунда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын каны менен согуш талаасына чуркап кирип шейит болгончо согушту. Musulmandardın jelегин көтөргөн Musab ibn Umayr bir kolunda jelek, ekинчи kolunda kılıçı menен Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e çabul koyup жатқан İbn Kamiya'nın jolun toradı. İbn Kamiya atçan болгондуктан tez ele jetip gelip Musab ibn Umayr'ın üstünden kılıçı menен kolun şılk ettirip çağıp öttü. Musab ibn Umayr bir kolu çabulsa dağı, ikinci kolunda jelekti iyegi menен kısıp, bu koluna kılıçты aldı dağı İbn Kamiya'nın jolun dağı toradı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alın çabulun ötkörбөйм dedi. Biroq İbn Kamiya atçan üstümlük kıldı dağı, bul ötüştü dağı Musab ibn Umayr'ın ikinci kolunu çağıp öttü. İki kolu çabulsa dağı adam akıllı kötür algıs erdik көрсөттü. Musab ibn Umayr jana şehit boldu. İbn Kamiya ошол кезде башка сахабаларда эле түспөлү жана бетинин түзүлүшү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга окшош болгон Musab ibn Umayr'ды Пайгамбарыбыз деп ойлоду дагы ат үстүндө "Ey туугандар, мен Мухаммадты өлтүрдүм" деп сүйүнчүлөгөн бойдон чаап жөнөдү. Майдандын ар тарабында согушуп жаткан кээ бир мусулмандар Мухаммад өлдү дегенде укканда шал болгондой колдорунан куралдары түшүп, нес басып катып калышты. Nes bolup kalgan sahабаларга карап, "Ey sahабалар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өлгөн болсо, биз жашап эмне кылабыз? Ал умтулган максатка биз да умтулалы" деди дагы салгылашып жүрүп жаткан майданга чуркап жөнөдү. Бир кезде алдынан Саад ибн Муаз чыкты. "Ey Саад, Кабанын Раббысына, Ан-Надырдын Раббысына ант, мен бейишке жөнөдүм" деди дагы алдынан чымын куюм болуп учуп өтүп, согуш майданына кирип шейит болду. Soğuş bitkenden keyin anın kordolgon söğünü tapkanda жалпысынан найза, кылыч, жебе сайылган 80ден ашык жараат эсептешти. Сабит ибн Аддахда уруулаштарына карап, "Эй ансарлар, эгер Мухаммад курман болсо, Аллах тирүү жана эч качан өлбөйт. Диниңер үчүн согуш кыла жана Аллахтын жардамы менен жеңиш биздики болот" деп Халидтин атчандарына чабуул коюп, алардын найзасынан шейит болду. Ушундай акыбалда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тегерегиндеги сахабалар менен акырын тоону көздөй жыла баштады. Мына ушул чакан каршылык көрсөтүп аткан топтун арасында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды анын сахабаларынын бири Кааб ибн Малик алыстан таанып калды дагы, "Эй мусулмандар, сүйүнчүп Пайгамбарыбыз тирүү экен" деп кыйкырып жиберди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул сөздү капырлар угуп калышынан кооптолду дагы, "Акырын үнүңдү чыгарба" деп ишарат менен аны араң токтотуп калды. Бирок ошого карабай, мына ушул саллашууда бир гана топтун каршылык көрсөтүп, жылып баратканын байкаган ушу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өлдү деп ындыны өчүп, духу түшүп, маанайы жер менен тең болуп турган сахабалар дагы шыктанып кайра согуш жандана баштады. Мына ушундай жандануунун негизинде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тегерегине 30дай сахаба жыйылды. Жана алар улам каршылык көрсөтүп отуруп, тоонун бооруна жыла башташты.
Бул учурда Усман ибн Абдуллах аттуу капыр мусулмандардын арасындагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга атчан чабуул койду. Бирок кокусунан аты чалынып чыгылды. Аны Аль-Харис ибн Ассима баса калып чаап өлтүрдү. Анын артынан Абдуллах ибн Джабир аттуу капыр Аль-Харисти чапты эле, жете келген Абу Дуджана анын башын кыя чапты. Мусулмандар тоонун этегине жакындап калганда, бир караганда чабуул азайгандай көрүнгөнү менен, алардын ичинин кээ бирлери дагы эле өжөрөлөнүп, чабуулдарын токтоткон жок. Убай ибн Халаф аттуу капыр: "Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, мен сени өлтүрмөйүнчө тынчыбаймын" деп өжөрөлөнүү менен алардын артынан кууп отурду. Ал жакындап калганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларынын бири Харис ибн Симанын найзасын алды дагы Убай ибн Халафтын акырегин мээлеп туруп найзаны ыргытты. Найза Убай ибн Халафтын мойнунан чийип өттү. Ал аттан кулап түштү. Кайра атка миндире кайра кулап түштү. Ушунчалык коркунуч ээледи аны. Ушунчалык жүрөгү түйшөлдү, кыйкырган бойдон, өгүзчө айкырган бойдон өзүнүн курайштары тарапка качып жөнөдү. Аларга жетип жетпей айкырык салып кирди. Мухаммад мени өлтүрдү, мен өлдүм. Мухаммад мени Меккеде өлтүрөм деген, мен өлдүм. Өздөрү тарапка жетти дагы чатырына жетип аттан кулап түштү. Аны урап калган курайштар анын алган жаратын көрүп, кичи эле чийилгенин көрөт дагы, Убай. Сен жөлө айкыра бересиң, жөлө чийилген турбайбы? Жок, силер билбейсиңер, мен кандай ооруп атканымды билбейсиңер. Мен тарткан азапты зулмажаз жарманкесиндейлерге бөлүп берсе дагы алар араңымды көтөрүшмөк деп айкырган бойдон паникада кыйкырып жатып калды. Айткандай эле Меккеге кире беришти, Убай ибн Халаф жан берди. Тарыхчылардын эскерүүсү боюнча мына ушул Ухуд согушунда мусулман аялдар дагы согушкан экен. Салама, башка аялдар, Аллах алардан ыраазы болсун, согуш талаасында жаткан жарадарларга суу ташып берген экен. Өздөрүнүн көйнөктөрүн, этектерин ушул жерге чейин түрүп алып, бурдуктар менен, чанаштар менен ошо жарадар болгон сахабаларга суу ташып, аларды согуш талаасынан жүрүп чыгып тургандары да болгон экен. Биринчи согуш талаасындагы медсестралар дагы мына ушул мусулмандардан чыккан. Мусулмандар тоо этегине жеткенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аңгектердин бирине буту түшүп, тизесин кайрып алды. Аны Али менен Тальха ибн Убайдуллахтар тургузушуп, өз алдынча басып кеткенге чейин жөлөп барышты. Жана аны аскага Тальха желкеси менен көтөрүп чыгарды. Бийигирээк чыкканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен эс алганы кичине отура кетишет жана уйкулары келет. Бул жөнүндө Курандын Али Имран сүрөсүндө да айтылат. Тальха ибн Убайдуллах кийинчерээк мен ошол кезде уйкусурап уйкуга кетип, колумда кылычым бир канча жолу жерге түшүп кеткен деп да эскерет. Абу Суфьян менен Халид ибн Валидтердин чабуулу улам күчөй баштайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам канчалык тоо боруна көтөрүлгөн сайын, алардын да чабуулу көтөрүлүп отурат. Ушул кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Эй Аллахым, капырларды өзүңдүн пайгамбарыңдан өйдөгө чыгара көрбө" деп дуа кылат. Жана Умар ибн Хаттаб бир канча сахаба менен алардын чабуулун кайтарып салат. Бирок алар өжөрлөнүп кайра эле чабуул кое берет. Ошол турда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир жебени алып, Жакер сахабасы Саад ибн Абу Ваккаска берет. Саад ибн Абу Ваккас ал жебе менен кайсыдыр бир капырды мээлеп атат. Капыр өлөт. Кадакта кайра эле ошол жебе пайда болуп калат. Кайра эле ошол жебени алып туруп атат. Бир капыр өлөт, кадакта дагы эле ошол жебе пайда болуп калат. Ошентип бул жебе менен бир канча капырды өлтүрөт. Саад ибн Абу Ваккас бул жебенин берекелүү экенин түшүнөт. Айтмакчы, ал көз жумгандан кийин дагы бул жебе анын уулдарында көпкө сакталып калат. Бул капырлардын акыркы чабуулу болду. Жана чатырларына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өлдү го деп кайтышты. Алардын аялдары шейит болгондордун кулактарын, мурундарын кесип, өз моюндарына мончок кылып илип жатышты. Хинд бин Утба атасы өлгөндө убада кылгандай Хамзанын курсагын жарып, боорун чайнады.
канчалык ачынаарлык болбосун, тарыхта Ухуд согушу капырлардын жеңиши менен бүткөндүгү кашкайган чындык. Анын себептерин кылымдар бою, балким кыяматка чейин мусулмандар иликтеп өзүнө керектүү болгон сабактарын алат. Бүгүн биз мына ушул жеңиш жөнүндө сөз кылдык. Эми көрсөтүүдө дагы Ухуд согушуна тиешелүү болгон дагы бир кызыктуу учурлар жөнүндө сөз кылабыз.